Ибрахим мырза бияктагы көз ажиз мырзаларга өзүңүз дагы мындай конструктор болуп үйрөтүп жаткан учуруңузду көрдүк да. Анан сиздин жубайыңыз кошо 2 баласын алып келип, сиздин жаныңызга жөлөк таяк болуп жүрдү. Анан негизи эле жубайыңыз менен жашап жатканыңызга канча болду? Анан макулдугу кандай болуп калды? Кантип таанышып калдыңар? Биз чогуу жашап жатканыбызга 7 жыл болду, 7,5 жыл болуп атат. Азыркы учурда биз 2 баланы тарбиялап жатабыз. Улуу балабыз 6 жашта, кичүүсү 4 жашта. Башынан ушу биз кадимкидей эле ушул мен көрбөй калгандан кийин үйлөндүм. 20 жашымда көрбөй калгам, 22 жашымда ушу келинчегим менен таанышып, ошондон бери чогуу түтүн булатып, үй бүлө куруп келатабыз буюрса. Негизи эле сиз ошо жаңы турмуш жолуна аттанып атканда жолдошуңуз ошо 20 жашынан көрбөй калды. Сиз менен үйлөнөрдө көз көргөн эмес да. Анан ошону көндүрүп, үйдөгү ата энелерге астынан өтүп, жолдошуңузду тааныштыруу канчалык оор болду сизге? Мен үчүн оор болгон жок. Тескерисинче сүйүнүчтүү. Эмне дегенде Ибрагимди таануучу, кандай десем, сүйүндү да мындай айтканда. Анан Ибрагим мырза, азыр сиз бул жакта үйрөнүп атасыз да, биякта англис тили бар экен, Куранга түшүп аткан бар экен, жумасына 2 жолу келип устаздар сабак өтүп турат экен. Бул жактан сиз өзүңүзгө эмнелерди үйрөнүп, эмнелерди сабак алдыңыз? Мен бул жакта өзүм 2019-жылы окуп кеткем. Азыркы учурда мен өзүм окуп кетип, мен да ошол жерден Гүлназия Жаланбайгилерден өз алынча жашоону үйрөнүп, азыркы учурда мен ушул жерде окуп жаткан кыздар балдарга, агай инилерге өзүм буларга окутам. Буларды өзүм таяк менен кантип басыш керек, кантип коомдук автобустарга, транспорттарга жүрүш керек, көчөдө пешеходдон кантип өтүш керек, светофордон кантип өтүшүбүз керек, тротуардан кантип басышыбыз керек, ошолорду мен азыр өзүм үйрөтүп ушул жерде кызмат кылып келем. Кудай буюрса, бүгүн сиздерге Лидер Умра компаниясынын жетекчиси Ишкер Билим Майнаев агабыз келип, сиздердин командаңыздардын арасынан бир эркек бир айымга умра сертификатын берди да. Анан сиздердин фондуңуздарга деп да 200 миң берип кетти да. Бүгүнкү өтүлгөн сабак, мотивация дейбизби, кандай болду сиздерге? Биринчиден ушу Билим байке алтындай болгон убактысын бөлүп кетип, ушул жерден бизге да кайдыгер карабастан биздерге ушу зыярат кылып келди. Ушул жерде 27 пара Куран жаттаган Захир деген мырза бар, ошого умрага жолдомо берди. Андан 16 жаштагы 7 пара Куран жаттаган Амина деген карындашыбыз бар, ага дагы ушу умрага жолдомо берди. Билим байке келип өзүнүн сөздөрүн, өзүнүн акылдуу сөздөрүн, акыл насааттарын айтып кетти. Жакшы болду, мотивация болду. Биз дагы эми мага бир сөзү таасир калтырды. Ал кайсы сөз? Адамдардын эң жакшысы адамдарга жардам берген деди да. Өзүнө каалаган жакшылыкты башкаларга каалаган адам эң мыкты адам деди. Ошондон улам мен дагы өзүмө мотивация болду. Мен демек бул жерде жүргөн убактым жөн эмес экен, бул жерде өткөргөн убактыларым текке кетпептир деп мен ичимен аябай сүйүнүп, кубанып калдым. Ушу сиздерге, Билим байкелерге Алла ыраазы болсун. Биринчиден сиздерге терең ырчылык билдиребиз. Үй бүлөңүз менен ар дайым бактылуу болуп, көп адамга себепчи болуп жүрө бериңиз. Анткени сиздер мындай өзгөчө адамсыздар. Жөн гана мындай жатып албастан изденүүнүн аркасында жүргөн, бул нерсени билип алайын, бул нерсени үйрөтүп калайын деген адамдардын катарына киресиздер да. Кудай буюрса, жакынкы күндөрү бир жакшы жаңылыктар болсун деген күндөргө жеткирсин. Буюрса, ийгиликтерди каалайбыз. Иншалла, Алла ыраазы болсун.